Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы директору Дүйшөн Ирсалиевдин билдирүүсү ансыз да чыр-чатактардын чордонуна айланган кумтөр маселесин ого бетер татаалдаштырды. Ал Центеранын директорлор кеңешине көз карандысыз мүчө катары сунушталып жаткан чет элдик жарандардын артында Максим Бакиев турушу ыктымал деп айтып чыкты. Ирсалиев кызматтан кеткенин ал Кыргызстандын атынан сунушталып жаткан талапкерлерди колдоодон баш тартканы менен байланыштырат. Бул тууралуу мурдагы аткаминер түндө маалымат агенттиктеринин биринде билдирүү жасаган. 2 апрель күнү премьер-министр кат аркылуу төмөнкү чет элдик жарандарды Центеранын директорлор кеңешине киргизүүнү тапшырды. Тизмедегилердин экөө Улуу Британиянын, экөө Канаданын, экөө АКШнын, бирөө Казакстандын жараны экен. 8-чи талапкер катары Кыргызстандын атынан Кылычбек Шакиров көрсөтүлгөн. Бирок мага сунушталган талапкерлердин ким экендигин изилдеп чыгууга убакыт берилген жок. Алар Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоорунан шектенип, мен кол коюудан баш тарттым. Ошондон кийин мени жумуштан алып, ордума премьер-министр өкүл баласын койду. Кызмат үчүн мен бул документке кол кое албайм. Анткени ал элдин байлыгы болгон кумтөр кенин рейдерлик басып алууга алып келиши мүмкүн эле. Анын үстүнө сунушталган талапкерлердин артында Максим Бакиев жана башка олигархтар отурушу мүмкүн деген кооптонуулар орун алды. Мындай билдирүүлөр 8 майда күтүлүп жаткан директорлор кеңешинин жыйынын үзгүлтүккө учуратты, дейт Жоомарт Оторбаев. Анын айтымында бул күнү чет өлкөлүк жарандардын талапкерлиги сунушталып, алардын жардамы менен Центера Голдтун жетекчилиги отставкага кетирилмек. Бирок бул план бузулду. Директорлор кеңешине талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү кечээ аяктады. Ага жеткирбей Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Кыргыз алтынга бизден сунушталган өкүлдөрдү чакыртып алуу өтүнүч менен кат жолдогон. Муну өкмөт башчы регламентти бузуу катары баалайт. Уже 7 май болбой калды. Кийинки внеочередной жыйынына аларды көрсөтөбүзбү жокпу, биз бөлөк процессти башташыбыз керек. Эгер алар таза болсо, анда менин оюмча аларды көрсөтүшүбүз керек. Эгер болбой калса, анда аларды чийиш керек ошол тизмеденчи. Ошол факты тапсынчы, тапсын. Тапсын факты. Себеби биздин укук коргоонуна текшеришти. DLA Piper текшеришти. Бул боюнча эми кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Ал ортодо Центеранын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөлүгүнө сунушталып жаткандардын ким экендигин Кыргыз алтындын жетекчиси Токон Мамытов да билбей турганын айтты. Жада калса Жоомарт Оторбаев өзү деле аларды жакшы тааныбайт. Болгону Тоген тармагында ири компанияларда менеджер болуп иштей турганын жана ири фирмалардын директорлор кеңешинин курамында экенин документтерден окуган. Анын мындай кайдыгерлиги парламенттеги көпчүлүк коалициясынын өкүлдөрүнүн да таң калуусун жаратты. Керек болсо Кыргызстандын эли шайлаган президенттер Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып кеткен учурларды көбөсү болгонбуз. Анан кийин биз Кыргызстандын эли тааныбаган чет элдиктер Кыргызстанга күйүп бушат деген нерсе ичине ишеним чакырбайт да эч кандай. Бул адамдардын артында Максим Бакиев менен Жорж Сорос турабы же жокпу, эми тийиштүү органдар териштирмей болду. Эгер бул маалыматтар тастыкталса, Оторбаев жоопкерчиликке тартылууга тийиштешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.